Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучуларым. Бүгүн биз силер менен жак мүчөлөрдү дагы бир сыйра кайталап, жанагы кийинки сабактарыбызда жак мүчөлөр боюнча, жөндөмө мүчөлөр боюнча, деги эле жалпы мүчө, уңгу мүчөлөр боюнча баардыгы боюнча маалымат алабыз. Эми силерге бул маалыматты ирэти менен бериш үчүн мен жак мүчөлөр боюнча баштагым келди. Силер өзүңөр билесиңер, жак мүчө, чак мүчө баардык кете берет, жөндөмө мүчөлөр жана башкалар. Бүгүн биз сабакта ошол үчүн чак мүчөлөрдү баштоого аргасыз болдук. Эми балдар, жак мүчө деген өзү эмне? Балдар, биз сүйлөп жатканда заттын сын сыпатын, кыймыл аракеттерин билдирген сөздөр үч жактын биринде туруп айтылып, алардын өздөрүнө тиешелүү мүчөлөрү болору баарыбыз билебиз. Эми сөздүн уңусундагы тыбыштарга карай алар өзгөрүп турат экен. Биз бул жерде балдар үч жакты алдык, бирок баягы кээде окуучулар адашпасын деп сиз деген гана форманы кошуп койдук. Бул жерде себеби сиз деген бул сылык мааниде, баягы сен деген сенек сөз, сиз деген сылык сөз дегендей эле кээ бир адамдар мүчө жөнүндө улап сөздү оңго мүчө улаганда туура эмес улап, туура эмес жалгап албасын деп биз силерге сиз деген дагы мүчөнү улап койдук. Биз эми силер менен ирэти менен кете берсек. Мен балдар, бул албетте биринчи жактагы ойноймун. Мүчө, бул мен деген бул өзүңөрдү элестеткиле. Мен деген бул мен баламын, мен сылыкмын, мен ойноймун. Демек биз балдар сүйлөгөндө мен баламын, мен сылыкмын, мен ойноймун дебестен эле мын деген мүчө аркылуу биринчи жакта тургандыгын билип алсак болот экен. Сен баласың дегенде бул экинчи жакка кетет. Албетте буну азыр карайбыз. Мен дегенде мен баламын, ал бала дебестен биз эмне кылат экенбиз? Биринчи жакта мен болгондуктан мын деген мүчө биринчи жактын мүчөсүн берет экен. Албетте бул биринчи жак. Ал эми экинчи жактын мүчөсү сен Спортчусуң, Мисалы карагыла. чуркайсың, Сен утасың. Спортчусуң, сен чуркай аласың, чуркайсың же болбосо сен утасың, сен уктайсың, сен окуйсуң дей турган болсок, сың мүчөсүнүн өзгөргөн формасында да келиши мүмкүн. Мисалы карагыла, спортчусуң дегенде бул сың мүчөсүнүн суң болуп мүчө өзгөрүп келип жатат балдар. Бул албетте экинчи жак. Эми ушунун балдар үчүнчү жакта албетте ал, бирок биз силерге сылык түрүн көргөзүп берейин. Сиз акылдуусуз, Мисалы, мугалимсиз, сиз акылдуусуз, иштейсиз. Сиз мугалимсиз, сиз иштейсиз мисалы. Бул албетте сиз деген сөзгө гана берилген нерсе. Эми албетте үчүнчү жакка келип турган болсок, бул үчүнчү жак. Билим алат. Ал үчүнчү жак. Мен, сен, ал үчүнчү жакта болуп атат. Ал окуучу, ал тартиптүү, ал билим алат. Демек балдар, бул жерде биз мисалы окуучу дегенде биз зататооч деп эле коебуз, бирок мисалы оку деп туруп бөлүп ала турган болсок, анда оку бул кыймыл аракетти билдиргендиктен бул этиш болуп калат албетте. Этиштин ичинен бул буйрук этиш болсо, ал эми чу мүчөсү эмне экен балдар? Жак мүчө болуп келет экен. Жак мүчө бул албетте жак мүчөнүн үчүнчү формасында. Ал тартиптүү. Тартип деген дагы биз мисалы сынатооч алсак, мына сын сыпатын мисалы тартип деп ала турган болсок, же болбосо каалаган эле сөз сүйлөм жанагындай мүчөлөрдө, же болбосо жанагындай сөз түркүмдөрүнө болсо деле, балдар, биз тартиптүү деген мүчө аркылуу биз ага жак мүчө деп билип алсак болот экен. Анткени ал тартиптүү деген белги. Мындайча айтканда, биз мурунку сүйлөмдөрдө биз жанагы көмүскө деп айтабыз го. Айтылбайт, бирок көмүскөдө. Бар экенин билебиз, көмүскөдө. Демек, бул жерде дагы ушундай түшүнсөңөр болот. Ал деп айтпастан эле биз окуучу деп кете беребиз. Мисалы, ал билим алат, ал ойнойт, ал чуркайт деген жана башка Биз ойнойбуз. Ушул үч форманын балдар биз көптүк түрүнө өтөбүз. Мисалы, жана биринчи жекелик түрдө мен, сен, ал деп эдикпи? Эми биз азыр ошону көптүк түрүндө биз, анан силер жана алар деген үч формасында карап көрөлү балдар. Мисалы карагыла, биз ойнойбуз, биз сылыкпыз, биз чуркайбыз, биз ынтымактуубуз, биз ыймандуубуз дей турган болсок,
бардык эле сүйлөмдүн эмес же болбосо сөздүн соңунда балдар мисалы ойнойбуз дегенде буз мүчөсү, сылыкпыз деген пыз деген мүчөө аркылуу биз үчүнчү жактын биринчи жактын жанагындай көптүк түрүндө келип аткандыгын билип алдык балдар. Бул албетте көптүк түрүндө жана башка ушул сөздөрдүн бардыгын биз дебестен эле мүчөлөрүнө карап туруп, уңгонго, жалганга мүчөлөрдү карап туруп эле эмне кылат экенбиз балдар? Албетте кайсыл мүчөөдөн тургандыгын билип алабыз. Бул биринчи жактын көптүк формасы. Ал эми экинчи жактын чуусуңар, чуркайсыңар, чуусуңар, утасыңар. Мисалы биринчи жакта мен болду, кийинкилер биз болдук, эми сен же болбосо көптүк түрүндө силер. Бирок балдар силерге бир нерсени эскерте кетейин. Көпчүлүк бизде шаарда мисалы силер деген сөздү биз баягы сиз деген мааниге алмаштырып алганбыз. Жок балдар, таптакыр андай эмес. Мисалы жаш эле окшо келип мугалимдерге силер бүгүн сабак өтөсүңөрбү дейт да. Мисалы жеке эле бир эле адамга, мисалы жалгыз эле адамга көптүк түрүндө кайрылып, көптүк түрү сиз деген маанини берет дегенде учурлар кездешет. Бирок биз кошулбашыбыз керек. Бул албетте талапка ылайык эмес. Анткени мисалы силерди бирөө эле жалгыз адам болсоңор, келип алып туруп эле силер мынтесиңерби дей турган болсо, бул сиз менен силердин айырмасы таптакыр эле башка. Бул албетте эми жак мүчөлөрдүн экинчи формасында көптүк түрүндө келип атат. Биз эми ушуга мисал келтирип көрөлү. Мисалы силер чуркайсыңар, силер устасыңар, силер спортчусуңар, силер ыймандуусуңар. Эми жана башкалардын бардыгы эле ушу мисалдарды келтире бере турган болсок, булардын бардыгы эмне экен балдар? Жак мүчөө болуп калат экен. Албетте биз силер утасыңар деп айта албайбыз. Силер спортчусуңар же силер чуркайсыңар деп силер деген сөздү алып коюп эле балдар сыңар мүчөсү. Мына устасыңар. Сыңар мүчөсү эмне экен балдар? Бул жак мүчөө болуп келет экен балдар. Карагыла. Сыңар мүчөсүнүн өзгөргөн формасы мисалы суңар деп келип атат. Мисалы спортчусуңар, чуркайсыңар дегенде сыңар мүчөсү жак мүчөөнүн экинчи жактагы көптүк түрү бойдон келип бизге кызмат аткарып калды балдар. Эми албетте буну жана сиздер деген силерге айта кетейин. Силер менен жана башында сабактын башында айтпадымбы? Сен деген сенек сөз, ал эми сиз деген бул сылык сөз деп. Дал ушул бүгүнкү сабакта силерге дагы бир кошумча маалымат катары айткым келип турат. Албетте жана улуу адамга силер деп көптүк түрүндө кайрылуу бул туура эмес. Сиз деп кайрылуу бул эң туурасы болуп эсептелет балдар. Эми карагыла. Сиздер дегенде мисалы мугалим сиздер көптүк түрүндө, сиздер акылдуусуздар, иштейсиздер. Мисалы бирок бул жерде адаштырбашыңар керек. Биринчи жак жана экинчи жак, үчүнчү жакка туура келгенде адашып кетишиңер мүмкүн. Карагыла мисалы сиздер десек мисалы силер, ошого көбүнчө жакындап алмаштырып кетсеңер экинчи жактын көптүк түрүндө мисалы сиздер мугалим сиздер же болбосо мугалим сиңер деп мисалы бизде жанагы көптүк түрүндө колдонуп аткан айтылуусунда ушундай болуп калышы мүмкүн. Бирок негизги туурасы балдар сиздер деген бул мугалим сиздер, акылдуусуздар, булар улууга адамдарга гана айтыла турган мындай тартип бар десеңер да болот. Анан эми акыркысы албетте балдар булар алар деген. Жана үчүнчү жактын көптүк түрүндөгүсү балдар мен, сен, ал, көптүк түрүндө алар. Мисалы карагыла. Алар тартиптүү балдар. Алар билим алышат. Алар окуучулар, алар окуй алышат. Жана башка ушул сыяктуу бардык эле сөздөрдү, сүйлөмдөрдү албайлы акыры келип эмне болуп атат балдар? Жак мүчөөгө келип калып атат. Карагыла. Мисалы билим алышат. Шат деген мүчө аркылуу эле балдар биз алар дегенин көмүскөдө болсо деле эмне болуп атабыз балдар? Жак мүчөөнүн үчүнчү жактын көптүк түрүндө келип аткандыгы бизге маалым болуп отурат. Мисалы карагыла. Алар окуучулар көптүк түрдө, көптүк мүчө албетте. Бирок биз бул мүчө аркылуу эмне кылып атабыз балдар? Жак мүчө экенин таап келдик балдар. Анткени лар мүчөсү аркылуу окуучулар бунун бардыгы албетте уңгууга мүчө уланып, жанагы үчүнчү жактын көптүк түрүндө берип калды. Эгерде буну жанагы жекелик мааниге өтө турган болсок, анда мен, сен, ал деген болуп турган болсо, ал окуучу деген бойдон эле калмак. Ал эми биз көптүк түргө алганда алар деп атат дагы, алар окуучулар. Эгерде мен болсом, мен окуучумун
мен дебестен эле окуучумун демекпиз, анан экинчи жакта тура турган болсо, сен окуучусуң дебестен эле окуучусуң десек, биз экинчи жактын мүчөсү, ың мүчөсү чакчыл түрдө келип атат, бирок жак мүчө десек дагы болот балдар. Бул албетте силер менен бүгүнкү сабагыбызда мүчөлөр боюнча өттүк, албетте жак мүчөлөр боюнча биринчи жак жана экинчи, үчүнчү жак болуп бөлүнөт экен балдар. Анан демек балдар, булардын көптүк түрү дагы бар экен көрсө, биз, силер жана алар. Ал эми мен сиз менен сиздерди силерге жанагындай сылык түрүндө гана кездешкенин көрсөтүп берүүгө боло тургандыгын айткым келди. Бүгүнкү сабагыбыз балдар ушун менен соңуна келип жетсин. Онлайнда силерге дагы оор тапшырма болуп калбасын. Силер дал ушул жак мүчөлөрдүн мен, сен, ал таандык мүчөгө карата эмне кыласыңар балдар? Бирден сөз жазып, мен деген, мисалы, мен, сен, ал дегенди сүйлөмгө жазбастан эле сөзүңөрдө, сүйлөмүңөрдө ошону беришиңер керек болот балдар. Демек бүгүнкү сабагыбызда тапшырма дагы айтылды. Адаттагыдай эле тапшырманы кечке калбай жибергенге аракет кылгыла. Күнүңөр көңүлдүү улансын, саламатта тургула балдар.